саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жогорку сот кеңештин депутаты академик мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев кармалып, 1 райондук соту дароо аны 2 айга камакта кармоого уруксат берди. Коррупциядан күнөөлөнгөн мурдагы жетекчи азыр көп. Жумалиевдин болсо, былтыр 5 май күнү Куранды кармап, мен тазамын дегенден кийин атагы чыккан. Бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болсо, болбосун, так, эң таза, жана эч кимге акырат келтирбеген, таза жүргөн адам катары жүрөм. Маселе кимдир бирөө карганып элди алдаганда эмес, андайлар көп эле. Мамлекеттик жетекчилер бирди айтып, бирок жасаганы башка экенине баарыбыз көнүп калдык. Аларга ишенип болбой турганда баарыбыз билебиз. Мамлекеттик кызматта иштегендердин айлыгы канча экени да баарыбызга белгилүү, жана андай акча алгандар миллионер боло албаганы дагы баарыбызга түшүнүктүү. Жумалиев болсо миллионер. Финпол билдиргендей, анын 30дан ашык ишкана компаниясы бар экен, жана алардын ичине 2 соода борбору да кирет экен. Ошондой эле Конституцияга колун коюп ант берген министр, депутат же сотторду да баарыбыз билебиз. Алар антын берери менен Конституция менен мыйзамдарды бузууга киришкени да белгилүү. Ага деле таң калбай эле койсо болот. Кимдир бирөө Куран кармап карганганда деле таңыркабай койсо болот. Анткени азыркы заманда баласы менен же наң кармап каргангандар дагы толтура. Бирок Куранды кармап антты академик берип жатат. Окумуштуу адам, физик. Аны ошентиргендер болсо 21-кылында жашап, компьютер менен смартфондон пайдаланып күнүгө интернетке киргендер. Мына кандай деңгээлге түшүп кеткенбиз. Айрымдар 30 жылда ичинде 32 премьер алмашты дегенди мисал катары келтирет. Бирок маселе андай эмес. Ошол 30 премьердин 3-өө Атамбаев, Абылгазиев жана Жумалиев азыр камакта. Дагы 4-чүсү Сапар Исаков качып жүрөт. Акыркы жылдары болсо 10-го жакын премьерге каршы кылмыш иштери козголуптур. Бул эмне деген мамлекет? Коомубуз чирип бүткөн. Биз өзүбүз азык-түлүк менен дагы камсыз кыла албай калганбыз. Дүкөндөрдө сатылган тамак чет мамлекеттен келген. Завод фабрикаларыбызды баарын биз чечип ажыратып, металлолом кылып сатып жибергенбиз. Сырттан келген жардамсыз Минфин бюджетти курай албай калган. Келген жардамдын дагы жарымынан көбүн уурдап кетебиз. Сүйлөгөнүбүз болсо асмандын башы. Белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Куранды кармап туруп айтам. Биз кечке Конституцияны талкуулаганды жакшы көрөбүз, бирок турмушта анын бир да эрежесин колдонбойбуз. Акыркы жылдары Куранды көп сүйлөй баштадык. Бирок Кудайга жаккан иш жазбайбыз. Даниялык жазуучу Ханс Кристиан Андерсен жазгандай, Кудайга ишенбеген, бирок абийирде жашаган атеист 200 диниятчыларга караганда Кудайга жакын. Ошол эле учурда коррупция менен күрөшкөндөр дагы коррупцияга малынгандардан артык эмес. Алардын көпчүлүгү андай күрөш менен өздөрүнүн тар кызыкчылыктарын гана көздөп калды. Ушундай коомдо жашап калдык. Атактуу орусиялык акын Евгений Евтушенко жазгандай, жөндөмү жоктор чындыгы үчүн күрөшүп жатканда, жөндөмдүүлөр катуу уялыш керек. Бирок биздин коомдо уят деген нерсе да жоголгон. Же ошондо саламатта калыңыздар.